Салам достор, бүгүн биз боевик кино көргөнү келдик. Кайсыл боевик десеңиздер, Месть кино тасмасын көрмөкчүбүз. Бул кинонун жаратуучулары 50-квартал. Буга чейин булар шерине суперкудалар комедия жанрындагы кинолорду элге тартуулашкан. Эми азыр көрөлү экшен боевик кино тасманы элдер кандай кабыл алышат? Булар кандай элге тартуулашат, кандай тасма көрсөтүшөт, кандай ой пикирлерди айтат? Ушул берүүдө баарын билесиңер. Анда эмесе, кеттик. Премьера кут болсун. Рахмат. Свадьбада жүргөндө эле кийинип келиптирсиз. Ооба, биякта бир персонаж бар, ушундай кийип жүргөн. Ошого ылайыктуу кийинип келдим. Мисалы үчүн суперкудалар премьерасында ушундай толкундандыңыз беле же азыр көбүрөөк толкунданып отурган? Демек, жанр башка, билесиз. Жок, суперкудаларда көбүрөөк анткени көп жылдан бери эметпеген үчүн, тартпай жүргөн үчүн биринчилерден болуп тасма болду да, ошон үчүн анда көбүрөөк толкунданган. Мунусунда жакшы эле. Эми буюрса болот деп эле. Инстаграм баракчаңызда трейлериңиздин баягы комментарийинде эң кымбат кинобуз деп жазып, мындай ыйлаган смайликтарды коюпсуз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, чын эле эң кымбат? Кыргызстанда эң кымбат кинолордун катарына кирип калабы ошондо? Эң кымбат жок, андай болбойт го. Биздин студияда го дейм. Биздин студияда эң кымбат, эң дорогой проект болду. Буюрса эми акталат деген ойдобуз. Өзүбүздүн эле каражатыбыз менен биякта бир байке бар, ошол байке колдоп тартылды. Буюрса ошо күтүп атабыз эми. Кыргыз элим колдоп кирип берсе эле жакшы болот. Анткени жанр башка, ошол трейлер болуп, мурункудай комедия эмес. Бирок толтура эмоциялат го деп ойлойм. Гүлчү жеринен гүлөт, ыйлачу жеринен ыйлайт да. Негизи комедия жанрын эгерде эл күлсө жакшы деп билинет. Бул жанрдагы кинону кантип билесиңер? Эл аркылуу жанрын. Жакшы болгонун эми баягы эл көп көрүп, анан бизге комментарий жазып, ажиотаж болуп, көп киши келсе эле ошондой эле билинет го. Акыркы эки суроом калды. Казакстанга чыга тургандай болуп бир орусча демесин, озвучкасын көрүп калдык. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Казакстанда Кудай буюрса 19-октябрдан чыгат. Ташкентте болсо 1-ноябрдын баштарынан чыгат. Кудай буюрса. Андан тышкары российский стриминговый компаниялар бар, ошолор менен сүйлөшүлдү, бирок даталары пока такталды элек. Анткени бул жактын прокатына жараша болот. Ошо азырынча ошо даже эме деген ойлор болуп атат. Россиянын кыргыздарга эмес, даже эме эле орустар, россияниндерге дагы көргөзөлү деген ой болуп атат. Мисалы үчүн эгерде киноңор жакшы болуп, элге жагып, жакшы сиңсе, экинчи бөлүгүн көрө алабызбы? Ушундай бир калтырып койдуңарбы экинчи бөлүгү? Ооба, суроолор бар болот аягында. Ошол суроолор экинчи бөлүк менен жабылат да. Рахмат. Жакшы кино күтөбүз. Рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Келиңиздер, бир кол чапкан алчы. Манаңыздар жакшыбы? Кош келиңиздер. Бул жерге биздин келгенибиздин себеби бир эле ырахат алып, кино көрүп эс алмай эмес, албетте бул ичибизден жакшы ниет кылып, жигиттердин келечегине, ушул кинонун кассасына ийгиликтүү болсун деп бир бата берип коелу деп келип атабыз. Батаңыздар кабыл болсун. Келиңиздер, жигиттерге бир кол чапып коелу. 53-квартал. Дагы бир жакшы кино даярдалып калды. Держал его у себя, он меня чуть не убил. Знаете, я думаю, то, что вы наше будущее. И я прошу вас, учитесь, постигайте, берите новые знания, не засыпайте, пока вы чему-нибудь новому не научитесь. Проявляю уважение к мертвым. Ты понял? Я все понял. Прошу прощения, шеф. Мындай машинаны качтан алдың? Угон кылган. Кимдикин? Марат Осмоновдун. Марат Осмоновдун? Эй, сен ошого ишенип атасың.
Ну прям как в кино. И что дальше? Молись теперь. Чего? Молись? Да. Голова не болит. А вы про это? Да. Нет, это так, царапинка. Да. Где вы были в ночь с 21 на 22 сентября? И задержать Азрета Нугдинова. При оказании сопротивления Я думаю, будет правильно, если мы Ермека пригласим. В первую очередь, Ермек Талайбеков, Колчалар, Тугандар. Сами знаете, откуда человек начинал, что сейчас есть. Красавчик, пожалуйста. Ар бириңе чоң рахмат, келгениңерге, убактыңарды бөлүп, ушундай тасманы көрүп кеткениңерге чоң рахмат. Анан силерден сураныч. TikToктон, Instagramдан, бардык жерден жакса да жакпаса да чыгаргыла. Керкилер, Одноклассникте отургандар бар болуш керек. Агентке, любой соцсетиге чыгаргыла. Ушундай Месть деген кино чыкты, жакты, ушундай деп айтып койсоңуздар, аябай чоң рахмат айтат элем. Тасма жөнүндө ой пикириңизди. Примерно эми ой пикирди мына эл айтсын. Биздин пикирде эми анча-мынча баягы кемчиликтер бар, бирок мына өзүбүз билебиз. Ал бул искусствонун секреттери көп болот да. Негизи сиз айтып кеттиңиз, кийинчерээк жакшыраак ролго чакырыңыз депчи. Бул роль өзүңүзгө мындай ынандыбы, жактыбы? Жакты. Эми мындай ролду көптөн бери ойной элек болчумун. Мындай жашыруун. Эл ойлоп атпады бул Азрет өч алып атат экен деп. Көрсө өч алган киши биякта турбайт. Экөөнөн тең өч алып атат. Мына ушундай сценарийдин жакшы жазылган, абдан актерлор бар ордунда экенин эл да көрдү. Мына кыргыз киносу өзүнүп келатат деген ушун бар бололу. Айтпаңыз келсин. Рахмат. Жакшы болуптур. Бир аз өзгөчөлүктөр, боевик, жаңылык киргизиптир. Жакшы буюрса, алдыңкы кинолордон болсун, ийгилик дегендей. Ассаламу алейкум. Тасма чындыгында бүткөндөн кийин дагы бир мындай бир нерсе калтырып коет экен. Аягына чейин чыгып кетип калбайт. Послевкусие деп коет. Послевкусие мындай ойлонуп да калып кетип бир точканы карап. Чындыгында эми мындай тема козголгону дагы жакшы. Албетте ушундай кино аркылуу, ушундай пример аркылуу негизи биз дагы өз элибизди мындай тарбиялашыбыз керек деп ойлойм. Чындыгында сон кино жакты мага, бардыгы жакты. Актерский состав мыкты. Негизи бул мындай евро стандартка жооп бере турган кино экен. Анан эң жана сонун момент жана Анварга. Анвар Анвар эке. Эме деген жери сонун экен да. Европейский. Ошол жер мындай эме салат экен да, мындай резко Кыргызстанга. Европейский болуп келатыр эле. Красавчик, брат. Ошол фраза. Анвар эке, сиз менен сөздү кинордо бирөө монтуруп, десе, айткың келет. Ошо менен дерттир. Айтып алыптыр. Красавчик. Анвар эке, кандай сарым сизге өтөлү? Тасма жөнүндө айтып кетсеңиз. Тасма жөнүндө айтып кеткенде. Монтажды көрдүңүз, звук көрдүңүз. Көрдүм. Эми баягы давай, папага да. Айт. Привет да. Кыргыз киносунда дагы бир жаңы жанр пайда болду бүгүн. Биринчи триллер кыргыз киносунда. Анан эми кадр сыртында, камера артында бардыгыбызга ушуну болду. Анан Ермек менен Эмилдин дагы ошол процесс убагында толкундануусу, алардын айтышы боюнча бул биздин казынабызда, биздин жакшы кинолордун бири болсо экен деген ойлору болчу. Жетти деп куттуктайм. Ошол эң негизгиси.
Дагы буйруса, дагы кино жарыла берсин. Медиа игилик рахмат. Кой. Жаңы элеке образды канча издендиңер? Жаңы элеке же адаттагыдай эле образ бар? Жок, эми ар бир алган образды өзгөчө бир подход кылгыбыз келет. Чынында анан ушундай экран көрсөтүп деп коет эмеспи? Көрүп алып бир четен кемчилигин көрөсүң, бир четен жетпей калып. Жакшы микрофон бар. Мен кызым ушундай, бул дагы немеге жакын. Буйруса көрөбүз экранда. Анан изденүү ар убакыт сайын, ар бир мөөнөт сайын площадкага келгиче камеранын алдында кетип баратып дагы утуу эта жанакы жерин монтуп койсом болмок экен деген изденүү бар бир жерде. Ошо. Айтқыңыз келсин, жакшы тасма тур. Тасманын келечеги кең болсун. Рахмат. Силерге де игилик, медиа бар болгула. Кыргыз кинолорун жалпы элибизге жайылтып, анан дүйнө жүзүнө жайылсын. Айтқыңыз келсин. Рахмат. Кино боюнча эң кыйын болгон бул жанакы сүзүлгөн машина. Бул жерде негизи чынында эле бир машина сүзүлгөн машинени тагып, анан экинчи осоттошуна ошого окшош, анан кийин жүргөн машинени тагып, анан кийин ошонун баарын сүйлөшүп койгонбуз заранее сүйлөшүп коюп, бирок именно жанакы жүргөн машина ошол күнү кечки саат 10-11-лерде тартмакпыз. 8ден кийин чалсак телефон албай койгон. Анан кийин аны эптеп атып, кайра жана машина кечи лалаполорго кирип атып, эптеп ошого окшош бирөөнү тагып, ошондон аябай көпкө күтүп, анан кийин ошо примерно таң аткычакта тартып калганбыз да ошол үчүнчү. Тик сүзүлгөн машина жөнүндө да ошондой болгон. Биз бир ай мурун эле аны таап сүйлөшүп коюп, анан кийин уже тарта турган убакытка келсек, ал башка бирөөгө сатып, ал болсо уже разбирать этип баштаган болчу экен. Анан кайра жалдырып атып, сырып атып, анан кайра чогултуп, анан кийин Карабалтыдан алып келгенбиз. Кыйындардан ошол эң кыйындардын бири болду. Атак мындай в основном эми кылып жүргөн эле жумуш. Биринчи проект эмес. В общем, жакшы эле болду. Классный фильм, хорошая актерская игра, динамика, хорошая историю, хорошо завернули. Прям много неожиданно таких сцен. И вообще, вот этот, как они сказали, в начале триллер. Я говорю, где триллер? Триллер я увидел, хороший. Вот, так что у нас очень много комедий. Теперь вот уже другой вот этот, как это называется, формат фильмов. Поэтому, как бы такой экшен триллер. Поэтому классно, поздравляю создателей, актеры хорошие. Я уже некоторым актерам сразу сказал, говорят, хорошее актерское будущее есть. Поэтому приходите. Хоть этот месяц называется, но там очень много таких жизненных, хороших моментов. Классно. Так что всем спасибо за участие, за игру, создателям. Молодцы, ребят. Классно. Спасибо большое. Тасманы көрдүңүз, өзүңүздү кандай кабыл алдыңыз тасмадан? Кандай кабыл алдым? Эми кабыл алган билбейм, эми общий кино жакты. Өзүм кабыл алганын айтсам, кинолордон өзүмдү көрмөктөгөн үнүмдү укканда аллергиям кармайт. Эмне себептен ошол актерлордун баарында эле ошондой экен? Өзүн экрандан көргөндөн кийин уялат да. Сизде да ошондой болду? Ошол нерсе бар. Анан кийин түрткүлөп калышты. Ошондой болду. Анан кийин негизи общий кинону айтсам, жакты. Башка актерлордун ойногондору жакты. Эми бул жерде кыйын актерлор ойногон. Марат Амираев, Азиз Бешналиев, бир гана Кыргызстан эмес, СНГ, Россия, Казакстанга чейин тартып жүргөн актерлор. Ошол эле менин жакын досум Анвар Оспоналиев, Кыргызстан эмес, Россиянын сериалдарына чейин тартылып жүргөн актер, дагы жаш актерлор. Ошолордун играсы, негизи сценарий, ошонун баары аябай жакты. Негизи Голливуд актерлору бир ролго даярданышат. Залга барышат, диетага отурушат. Сиз бул ролго кандайдыр бир жол менен даярдандыңызбы? Бизде даярданганга убакыт аз болот, чынындачы. Анан кийин бир ай эрте айтылды го дейм мага. Бир айдын ичинде даярдык сценарийди окуп, анан кийин ошол сценарий боюнча эле даярдандык. Анан физический качка кылып, андай-мындайга убакыт да болбой калды. Ошо сценарий боюнча эле. Негизи тасмада көп мушташкан жерлер бар экен. Деги эле бир кокус татып алган учурлар болду денеңерди. Айтып кетсеңер болот, андай нерсе сөз болот экен. Башка өзүңөр деле көрүп отуңар, кээ бир чын эле баш эл деп кетет, ошол жер чын эле башы менен тийген, бетиме бир тактай кулайт. Ал дагы чын эле кулаган. Ошо
ошол мушташтын башында эле тренировкадан кичине мындай резко өйдө калам деп темирдин учуна башымды сүзүп алгам. Ошо башым шишигенине, башым айланганына карабай эми обу жоктон боюм башым ооруп атат деп ойнодук. Анда да травма ошондо баштан кичине эме алдык. Эми аябай серьезный эмес, конечно. Ошондой кичинекей коксуктар болуп турду. Сонун эле табылды атаны негизи мындай урушуп аттыңар, кыйкырып аттыңар, мындай уялган сезим болгон жокпу? Уялуу сезим эми улуу киши эми все-таки кичине бир нерсе болот, бирок Табылды Актанов атабыз менен биз канча жылдан бери театрда иштейбиз, бири-бирибизди аябай жакшы тааныйбыз, театрда да партнер болуп ойноп жүрөбүз, ошондуктан мындай аябай эле уялып, мындай андай сезимде эле болгон жок. Түшүнүкмөй калды. Баксар беке, ийгиликтүү тасмадан болсун, көрүүчүлөр чакырып кетсеңиздер болот. Көрүүчүлөрдү барыңыздарды чакырам. Келиңиздер, бул тасманы көрүңүздөр, өзүңүздөрдүн бааңыздарды айтып, каалоо тилек, сындарыңарды дагы айтып, бири-бириңерге жайып, ушу тасманын келечегин алдыга жылдырсаңар жакшы болот деп ойлойм. Аша. Джейсон Стэтхэм, 50 Cent, Меган Фокс, Лундред, неудержимые дейт. Ушул тасманы көргөндөн көрө Мес кино тасмасын колдоп, кыргыз киносун колдоп, 5 октябрдан баштап бүткүл Бишкек шаарында кино театрлардан көрө алсыңар. Токтоп турсаң. Баса достор. Биздин YouTube каналыбызда 949 000 катталуучубуз бар. Эгерде 1 миллионго жетсек, биз алтын кнопкасын алмак элек. Ошондуктан кичинекей бир өтүнүч бар. Подписаться кнопкасын басып койсоңуздар, силерден эч ким эч нерсе болбойт, бирок бизге өтө жагымдуу нерсе болот. Кеттик. Анда эмесе достор, баарыңарга ушул берүүнү көргөнүңөргө чоң рахмат. Силер менен мен Бакыт Адамалиев болдук. Кыргыз киносу өркүндөп өсө берсин. Барыңыздарга ийгилик, чоң рахмат.